Учурда кыргыз футболунда тарыхтын жаңы барагы ачылууда. Мурда бир гана кыял болуп келген тилектер иш жүзүнө аткарылып, кыргызстандык жаш футболчулар Түркияда жана жакынкы Азия өлкөлөрүндө оюн өткөрүп келүүдө. Ал Тургай футбол жаралган Англияда улуттук кураманын оюнчусу Ырыскелди Тыныбеков билим алуунун алдында турат. Ал Кыргызстандан Англиянын футбол академиясына жол ачкан алгачкы кыргызстандык. Ырыскелди футболго келгенге чейин спорттук гимнастика жана сууда сүзүү менен машыккан. Кийин футбол ийримине катышып, кызыгуусу күч болгондуктан тез эле өздөштүрүп мелдештерге катыша баштаган. Тайтам күрөшкө бермек болчу. Бирок мен бой үчүн сен биринчи плаванияга бар, анан гимнастикага бар деп улам ошо спортторго жөнөтүп аттым. Анткени плаваниядан бир аз боюм өссүн деп, гимнастикадан гибкость жакшы болсун деп. Анан кийин барсам, все равно кичинекей экенсиң, футболго да жазылдым анан кийин. Бирок футболдон бир аз ойноп, көп турнирлерге катышкандан кийин абдан ушул спорт жагып калды. Спортко таланты бар экени аябай кичинекейин эле билинген да, даже база электе эле билинген, аябай бышык болчу. Тез баскан, 8-9 айында басып кеткен. Анан кийин негизи биз таласта көбүнчө күрөшкөндөр көп болот да, аябайчы. Өзүм таластык болом. Анан кийин ошо өзүм да канча-мынча күрөшүп калгам. Анан баламды ошо кичинекейинен баштап жакшы условия менен спортсмен кылам, ушу борец кылам деген ой болгон да. Мен негизи ушундай мечтам болгон да. 2017-жылы Бишкек шаарында Улуу Британия консулдугунун 25 жылдыгына арналган иш-чара уюштурулган. Анын алкагында Англиядан келген машыктыруучулар мастер-класс өткөрүшүп, жыйынтыгында 3 мыкты футболчуну тандап алышкан. Алардын арасында Ырыскелди Тыныбеков дагы болгон. 2018-жылы юрист Жомарт Жолдошов менен Англияга барып кароодон өтүүгө жетишпей калган. Бирок Брукхаус академиясынын техникалык директору болгон Мики Адамс Бишкекке келгенде эле Тыныбековдун талантын байкаганын айтып, талапкер болгон оюнчулардын тизмесине киргизген. Мындан тышкары Ырыскелди физикалык туруктуулук жана тез ойлонуу боюнча тест тапшырган. Жалпысынан бул академияда окуу боюнча сүйлөшүүлөр 2 жылга созулган. Сүйүнүчтүү кабар 2019-жылдын июль айында белгилүү болгон. Эми Ырыскелди Маркет Харбору шаарында жайгашкан 52 жылдык тарыхы бар академияда билим алат. Англияга мен 1 жылга контракт түзүлдү, бирок ал 1 жыл просмотр болот. Жагып калсам, анда дагы контрактты узартабыз. Саяпкер Тулпарды мүнүшкөр кушту тарбияласа, мыкты спортчулардын аркасында ат көтөргүз эмгек кылган машыктыруучулары турат. Ырыскелдинин дагы жөндөмүн байкап, анын талантын ачууга салым кошкон машыктыруучусу Нурлан Букуев. Устаты шакиртинин намыскөйлүгүн, максатына жетмейинче кайра тартпаган өжөрлүк сапатын жана оюн талаасындагы чебердигине өзгөчө баа берет. Мындан улам Ырыскелди Тыныбековду 16 жашка чейинки улуттук кураманын капитаны кылып дайындаган. 7 жашына келген, эң негизгиси эмне өжөрлүгү менен, өзүнүн намыстыгы менен, ар бир кылып аткан ишине аягына чейин чыкканга аракеттегиси менен сөзгөлөнөт. Дагы жакшы жагын айтканда, бул бирдемкени айтканда тез кабыл алып, ошо эки үйрөнгөнгө аракети күчтүү да. Ырыскелди Тыныбеков футболчу болууну каалаган миңдеген кыргыз жаштарына үлгү. Ал талыкпаган аракети, алдыга койгон бийик максаты жана ата-энесинин колдоосу менен бүгүнкүдөй ийгиликтерге жетүүдө. Кыргызстандын жана бир катар эл аралык мелдештердин мыкты оюнчусу аталган Ырыскелди Тыныбеков Англияда дагы мыкты чеберчилигин көрсөтүп, көптөгөн ийгиликтерди жаратат деген ишеним чоң. Ажынай Курманова, Жетиген Чукуров, КТРК Спорт Сереп.